Кош келипсиздер агай. Кандай иштер жакшыбы? Медер. Жакшы, рахмат. Бул аталышы кандай бизнесиңдин? Бизнестин аталышы Космос Авто деп аталат. Бул негизги багыты аренда деп коет, арендага бересиң? Жок, негизги багыты машинаны сатабыз элдергечи. Рассрочкага сатабыз, бөлүп төлөө боюнча. Анан кредит рассрочкага 6 айга чейин, кредитке 5-6 жылга чейин сатабыз да. Убактысынчы. Муну эмне эстоңордагы ремонтто кыласыңарбы? Машиналарды сатканда биз гарантиясы менен беребиз да. Моторуна, гибридине, коробкасына 3 айга чейин гарантия. Анан май алмаштыруу 6 айга чейин бекер кылып туруп беребиз. Бул Чикаго шаарында, Чикагода. Шаарга аябай жакын. Жакынбы? Анан бул жерде ошол биздин автосалондун эле машиналары көбүнчө келип, ошолорду обслуживание кылабыз да бул жердечи. Кайра эле өзүң телейт экенсиңер да? Бир мисалы проблемасы болсо, анча-мынча маселе болсо өзүңөр чечип берет экенсиңер да? Ооба. Анан кыргыздар ошол сүйгөн машиналар ошол Camry, Кыргызстанда көнгөн да. Prius'тарды көп алышат. Ошо айтып калды, эгер Prius таксист бараттырып турган болсо кыргыз экенине көзүң жетет депчи, аркасынан эле билсең болот деп. Анан бул жакта эң маанилүүсү убакыт да. Анан баары эле убакыт менен талашып жүргөн үчүн биз моторлорду бул жакта бүт баарын даярдап коебуз. Мисалы үчүн ошол Prius'тардын эле головка прокладкасы көп маселе болот. Бул жакта даяр. Келет, ходовкасын алмаштырып атканда эле 3-4 сааттын ичинде биз моторун же алмаштырып беребиз, же головкасын алмаштырып беребиз. 4 сааттык убакыт алат. Могул жерде бүт запчастьтар даяр. Могул жерде даяр моторлорду запаска кармайбыз, коробкалар. Ошол жерде күтүп эле мотордун маселесин чечип чыгып кетет да. Ассалам алейкум. Биякты аренда кыласыңар да? Бул жак аренда. Аренда калгансыңар. Эми бул бир тойлоо болсо керек. Кудай күч кубат берсин. Кыргыздардын ичинен эң биринчи бул жакта бир көрсөтүп коеюн. Мондай гибридтерди восстановление кылабыз да. Бул жерде гибрид батарейкаларда 28-32 ячейка боло турган болсо, бүт баарын бир жолу саяттагы могуларгачы. Анан кийин бүт баарын өлгөн батарейкалар болсо, ошол жерден сразу восстановление кылып, балансировка кылып, бул аппаратты ошол Европадан тартырып келгенбиз. Кайсы өлкөнүкү бул? Украиндердики болуш керек. Украиндердики? Жакшы. Америка алардан алып иштетип атса. Канча кызматкер иштейт бул жакта? Биз азыр 7 механик иштетебиз. Адистираттан келген? Кыргыздар. Кыргыздар, Жумуш орду түзүп атсыңар да? 7-8 адам бар, анан бул офисте 4-өбүз барбыз, общий 12-13 адамбыз коллективдечи. Адам, силерге мындай жанагындай кардар болуп келишет, америкалыктар келишет, Азыр эми америкалыктарга дагы чыгып баштадык да. Именно могул СТО боюнчачы. Машина сатуу боюнча биздин контингент кыргыздар. Кыргыздар, өзү. Анан казактар бар, өзбектер бар. Анан 3 түрк бар бизде машина алганчы. Машина алган, Буга чейин ошол 150-200 арасында машина саттык да элдергечи. Биякта эмнеңер бар? Бул жакта. Белин оорутуп алып тур эле. Жакшы гана кирелиши. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар жигиттер? Кандайсыңар, жакшы беле? Булар биздин усталарыбыз. Электриктерби же? Бул моторист. Мотористтер, Жашың канчада? 27-те. Каяктан үйрөндүң эле? Кудай бергенден. Үйрөн, анан бул жака келдиң, Биякта дагы жаңы нерселерди үйрөнүп атасыңбы? Ооба. Ал жакта билбеген нерселерди үйрөнүп атасыңбы? Окуп. Жаңы машиналар, жаңы комплектациялар. Эмне болду агай? Бир 15 жылдан бери шоп иштеткен, мындай, СТО иштеткен индустар бар эле. Моторду канчада алмаштырасыңар десе, механикинен канчада алмаштырабыз деди. 6,5 күндө деди. Анан келсем булар моторду как раз салып башташыптыр. Карагылачы десем, булар 64 мүнөттө салышты. Тегер 6,5 күндө дегенде 64 мүнөт, 6,5. Эми чечиши булардыкы 1-2 саат, бирок салышын 64 мүнөттө салышты да. Кыргыз жигиттери кыйын. Чикагода ушундай иштерди уюштуруп, жумуш орундарын түзүп, кыргыздын балдарын алып келип. Бул жакта дагы бир көрсөтүп коелу, Өмүрбек агай. Мели, көрсөтүп койчу. Бул жакта ошол баягы бузулуп машиналар очередте буларчы. Усталар тышкардан келген машиналарды биринчи карайт. Эгер бошоп калган болсо ушул жактан бирден тарттырып киргизе беребиз. Азаматтар.
өнөрлүү өсөт деген ошол да. Өнөрлүү өсөт деген ошол. Анан адам бир өнөр үйрөнүп алса эч качан кор болбойт да. Кара эми Кыргызстанда Кудай бергенди үйрөнгөнүн Америкада, Чикагода колдонгон балдар. Биз анан келип алып гибридтерди үйрөнүп атабыз дейт жаңылыктарды. Бул жак талай азыр механик карайт да, немесинче электрик карайт. Ай, кандайсың? Иштер жакшыбы? Жүрөсүңбү? Ай, Азамат. Бул талай деген бар сонунбу? Караколдо иштетип жүргөн. Бирок Караколдогу билими Чикагода азыр гибридтерди дагы электрический проблема болуп, баягы замыкание боло турган болсо 5 мүнөттө чечет. Ай, Азамат. Күчтүү жигит. Айттым ғой, биздин кыргыз жигиттер Азамат. Мен көрүп баягы ыраазы болуп баратам. Ушинтип биздикилер дагы четке чыгып, өздөрүнүн ордуларын таап, ишканаларды ачып. Бул офис экен, э? Бул жак офис, анан жума ичинде келе турган болсоңуз, могул жер базарда эле болот, аябай көп адамдар. Бүгүн эми жуманын аягы да, базар күн да. Бүгүн базар күн иштебейбиз. Жакшы, Медер. Өзүң дагы жакшы илим алдың эле. Малайзияда окудуң эле, Сингапурда окудуң беле, айтор, Турцияда окугансың. Бер дагы Азамат, ушинтип. Бирок дагы көбөйткүлө бизнести, макулбу? Анан түшкөн кирешени Кыргызстанга инвестиция кылла бир тарабыначы. Кыргызстанга эле барабыз го дейм. Кыргызстанга эле инвестиция да кылыш керек да. Даунтаун бул жакта экен, э? Даунтаун ол көрүнүп турат. Өзү ошол центрлерге бийик болгону менен центрдеги үйлөр. Мындай эки тарабы жапыз эле үйлөр болот экен негизинен, э? Эки тарабы кадимкидей эле, мына 3 этаж, 4 этаждыкчы. Макуланды, э, жакшы. Макул, ийгиликтер. Мел жигиттер, берек барсын. Макул. Все.